Ош технологиялык университетинин Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу дене тарбия жана спорт боюнча департаментинин алдындагы спорттук массалык иш-чараларды өткөрүү жана жаштар менен иштөө боюнча жаштык дирекциясы жана Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан Ош шаарында орто жана жогорку окуу жайлардын ортосунда спартакиада башталды. Аталган иш-чара Кыргыз Республикасынын билим берүү кызматкерлеринин ортосунда дене тарбия жана спортту өнүктүрүү, адамдарды дени сак жашоого үндөө, билим берүү кызматкерлеринин ортосундагы биримдикти, ынтымакты чыңдоо максатында өткөрүлүп, Ош шаарындагы орто жана жогорку окуу жайларында эмгектенген кызматкерлер катышып жатат. Мелдеште катышуучулар спорттун улуттук жана классикалык түрлөрүнөн күч сынашууда. 2022 жылдын 10 мартынан 17 мартына чейин өткөрүлүүчү спорттук мелдеште оюндун түрлөрү өткөрүлүүчү жайлар аныкталып, алар Ош шаарындагы жайгашкан орто жана жогорку окуу жайларынын спорттук залдарында, шаардык спорт комитетине караштуу спорттук жайларда өткөрүлүүдө. Бул биринчи жолу Ош шаарында, Ош облусунда биринчи жолу болуп атат. Себеби бул Бишкек шаарында постоянно ар жыл сайын Бишкек шаарында өтүп жүргөн. Ошон үчүн биздин Ош шаарына могу жаштык дирекциянын атынан быйыл мугалимдерге кичине бир көңүл буруп, ошо Ош шаарына дагы бир өткүзүп берели деп чечим кылышыптыр. Мына ошонун ачылышы аземи болду. Анан айтып кетсек, спорттун 8 түрүнөн азыр мелдештер башталды. Ошондой эле 35ке чейин 40+40ка чейин 40тан жогору болуп командалар бөлүнүп азыр оюн башталды. 9 марттан баштап 17 мартка чейин ошол Ош шаарында спартакиада ден соолук атындагы жогорку окуулардын арасында, мугалимдердин арасында мелдеш өтүп жатат. Ошол мелдеште биздин жогорку окуулардын арасында 40 жашка чейин, анан 40 жаштан өйдө группага бөлүнгөн агай эжелер катышып атат. 7 түр боюнча мини футбол, стритбол, волейбол, шахматы, тогуз коргол, ордо